6 миллиондон ашык калкы бар Кыргыз Республикасы Борбордук Азияда жайгашып, жаратылыш ресурстарына бай, өзгөчө тоолуу өлкө. Байыртан эле азыркы Кыргызстан аймагына бир келип кеткен адамды кайрадан өзүнө тарта берген. Өлкөнүн жайгашкан өзгөчө орду, бийик тоо чокулары жана климатынын бир эле учурда 4 мезгилди тең камтып койгон касиети башка жерлерден өзгөчөлөнгөн. Ар түрдүү жайлардын калыптанышына бардык шарттарды түзүп койгон. Мындай өзгөчө кооз жерлердин бири өлкөнүн түштүк тарабында 1700 метр бийиктиктеги экологиялык жактан таза жерде жайгашкан Арсланбаб жаңгак токою. Бул жакта грек жаңгагынын байыркы доордон бери сакталып келген жапайы түрү өсөт. Айрым бактарынын жашы 1000 жылга жетет. Тоодон агып келген дарыялар электр энергиясын өндүрүүнүн жеткиликтүү компоненти болуп саналат. Алар калктын керектүү муктаждыктарын камсыздап, келечекте электр энергиясын экспортко жөнөтүүгө мүмкүндүк берет. Кыргыз Республикасынын экспорттук мүмкүнчүлүктөрү соода шарттамынын алгылыктуу натыйжасынан улам кеңейип бара жатат. 1998 жылы Кыргыз Республикасы КМШ өлкөлөрүнүн ичинен биринчилерден болуп бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирген. Ошентип биздин мамлекет бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун бардык мүчө өлкөлөрүндө Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү экспорттоодо кыйла көбүрөөк жагымдуулук шарттамын өзүнө түзүп алган. 2015 жылдын августунда өлкө Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү болгон. Мүчөлүктүн артыкчылыктарынын бири товарлардын ЕАЭП өлкөлөрүндө эркин жылып жүрүшүнө, бардык бажы тоскоолдуктарынын алынып салынышы болду. Кыргыз Республикасы Европа Бирлигинин ВСП+ системасынын жана АКШнын ВСП системасынын колдонуучусу болуп саналат. Анын негизинде Кыргызстандын товарлары үчүн Европа өлкөлөрүнүн базарларына алымсыз, пошлинасыз кирүү камсыздалат. Кыргыз Республикасынын негизги соода өнөктөшү болуп Россия жана Казакстан, ошондой эле КМШнын, Түштүк Чыгыш Азиянын, Жакынкы Чыгыштын жана Европа Бирлигинин башка өлкөлөрү саналат. Атамекендик өндүрүүчүлөр текстиль, тигүү өндүрүшүнүн өндүрүмдөрүн, жашылча жана буурчак сымал жемиштерди, пахта, сүт азыктары, айнек, мөмөлөр, жаңгак жана балды ийгиликтүү экспорттоп жатат. Кыргызстандык тигүүчүлөрдүн чеберчилигин даңазалаган Кыргызстанда жасалган соода маркасы өлкөбүздөн сырткары мамлекеттерде да белгилүү болуп калды. Учурда өлкө калктын саламаттыгын жана социалдык адилеттүүлүктү жакшыртууга алып келүүчү, курчап турган чөйрөгө коркунучтуу таасир этүүлөрдү олуттуу азайтуучу жана экологиялык таңсыктыкты төмөндөтүүчү жашыл экономикага өтүп жатат. Кыргызстанда экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөрдө суроо талап жыл сайын өсүп жаткан экологиялык таза жана органикалык өндүрүмдөрдү өндүрүү өсүп бара жатат. Өлкөнүн экспорттук дараметин жана атамекендик өндүрүмдөрдүн дүйнөлүк рыноктогу атаандаштыкка туруктуулугун жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын экспортун 2018-2022 жылдарга өнүктүрүү боюнча өкмөттүн программасы кабыл алынган. Программа тигүү тармагындагы өндүрүмдөрдү, кайра иштетилген мөмө жемиш өндүрүмдөрүн, сүт тармагын жана жашыл жана инновациялык прибор курууну экспорттоонун көлөмүн жогорулатууга көмөк көрсөтүүгө багытталган. Экспортту өнүктүрүү жана илгерилетүү наркы бийик кошулган өндүрүмдү өндүрүү көлөмүн жогорулатууга жана өлкөнүн бардык аймактарында жаңы иш орундарын түзүүгө мүмкүндүк берет. Натыйжада республика экономикалык жактан өнүгүп, өндүрүш чынжырынын бардык катышуучуларынын бакубаттуулугу жогорулайт.